Assalamu алейкум жалпыңыздарга. 40 жаштан кийинки агаларыбыздын жана эжелерибиздин ден соолук боюнча эң көйгөйлүү маселелердин бири албетте жогорку кан басым оорусу. Бул диагнозду кардиолог врач коет. 2 жолку приемдо. Мисалы бүгүн бир көрүндүңүз, анан 10 күндөн кийин кайра келип көрүнгөндө кан басымыңыз нормадан ашыкча чыгуу болсо, демек сизге ушул диагноз коюлат жана туура келген дары-дармектер сунушталат. Аларды дайыма ичип жүрүшүңүз керек болот. Качан гана дарыгер сизге токтот деп айтчу болсо, ошондо гана токтотушуңуз мүмкүн. Болбосо айтылган нерсени айтылганча кылып жүрүш керек болот. Негизи буларды өзүңүз деле билесиз. Кан басымынын жогорку көрсөткүчү 140тан ашпаш керек. Ал эми төмөнкүсү болсо 80ден аз болгону жакшы. Анан дагы эмнеден келет? Дарыгер сизге албетте тузду азыраак колдонушуңузду сунуштайт. Бирок калий, магний, витамин Д'ны көбөйтүшүңүз керек экендигин айтпайт. Ушул нерсеге эми албетте бул нерсени атайын эмес, негизги нерсеге басым жасалгандан улам. Ушул нерсени айткым келди. Ушул витамин, минералдарды көбөйтүү аркылуу, эгерде сизде азырча бул диагноз жок болсо, ушуга жетпейсиз, бар болсо азаюусуна себеп болот. Андыктан ушул витаминге, анан минералдарга бай болгон азыктарды колдонуш керек болот. Буларды буга чейин деле сунуштап келгенмин, бүгүн деле сунуштап өтмөкчүмүн. Витамин Д'ны албетте күн нурунан алабыз. Эртең менен 9-10 арасында күндө болуп турсаңыз өтө жакшы болот. Андан сырткары балыкта дагы ушул витамин көп болот. Витамин Д'нын кан басымынан сырткары дагы бардык орган, клетка, ткандарыбызга пайдасы зор. Андыктан ушул витаминге организмди байытышыбыз керек болот. Балыкта бар. Балыктан ушул витаминди көбүрөөк алыш үчүн эң кеминде жумасына 2 жолу жеп туруш керек болот. 150 граммдан кем эмес. Бирок андан ашыкчасы дагы ашыкча болуп калат. Ушунча өлчөмдө бир жумада 2 жолу жеп турсаңыз жакшы болот. Анан дагы жумуртканын сарысында дагы витамин Д бар, билесиздер. Анан балыктын дагы бир жакшы жери, ал кан тамырлары үчүн дагы пайдалуу омега 3 майлары болгондон улам. Эми калий менен магнийди жер жемиштерден алабыз. Жер жемиштерден, жашылчалардан көбүрөөк жеп турсак, мисалы брокколи, сельдерей, укроп, капуста, кызылча, сабиз, ушулардын баарында калий менен магний элементтери, мындан башка деле элементтер көп болот. Кан басымыңызды ашыра бербеш үчүн и башка дагы ден соолукка көп пайдалуу үчүн ушул азыктарды ар күнү колдонуп турушуңуз керек болот. Ошондо ден соолугуңузга өтө зор салым кошкон болосуз. Бул нерселер сизди дары-дармекти колдонуудан тоспойт. Аларды дагы ичип жүрүш керек болот. Ал эми буларды кошумча колдонуп жүрчү болсоңуз, кан басымыңыз дагы да нормада жүрөт. Балким тез аранын ичинде дары-дармекти токтотушуңузга дагы туура келип калат. Кардиологдун көзөмөлү менен. Жалпысынан бүгүн сиздерге ушуларды айткым келди. Маалымат кызыктуу болгон болсо, жакын бир адамыңызга айтып бериңиз. Буну менен сиз өзүңүз жакшыраак сактап каласыз маалыматты, и башка адамды дагы ушул нерсе менен камсыздап, жаңы маалымат менен камсыздаган болосуз.